Саламатсыздарбы достор? Кандайсыздар? Мына азыр мен Нокен шаары, Нокен шаарында, Нокен районундабыз. Азыр таңга маал 6, Нокенде. Мен жанымда отурган Атыргүл. Атыргүл дагы ушул ЛФ капсуласын ичип, аябай сонун результаттарды алып атты. Мына 1 жылдан бери биз телефондон сүйлөшөт элек, азыр таанышып отурабыз. Атыргүл, кандай результаттарды алып атасың? Биз менен бөлүшүп кетсең. Биринчиден хуш келипсиңер Нокен жергесине. Кутман таң барыңыздарга. Биз үй бүлөбүз менен ЛФ ичкенибизге 1 жыл болду, Кудай буйруса. Агамды арыктаттым, апамды жакшы кылдым, баламды жакшы кылып атам, ичи катчу эле, бетинин ичинде курттары бар эле, ошолор жакшы болду. Андан кийин дагы бир таанышымды арыктатып атам, анда дагы результат аябай жакшы. Ошондо канча килограмм арыкташты? Агам канча килограмм арыктады? Агам бир 20 килограммдай арыктады. ЛФ деле ичип, анан диета кылсаңар, просто батыраак арыктайсыңар, анан диетадан эми арыктагандан сырткары главный ден соолукту жакшы кылып атат, ошол жагы жакшы. Мына ичкенибизге былтыр февраль аягы марттан баштап ичкенбиз. Ишенген эмеспиз биринчи ичкенде, анан зоб кууп калды деп иним ичкен да. Анан 10 штук алсам 5 штугунда эле айыктым. Мына 1 жыл болуп атат. Зоб кармабай эле. Анан 5 штугун бизге пробага берген. Биз эч кандай бир да фирманын дарысын иччү эмеспиз, даже көңүл дагы бөлчү эмеспиз. Анан кийин доктурдан бөлөккө ишенчү эмеспиз да, только лечение алып эле ошентип иччүбүз. Анан мындай фирманын дарыларын иччү эмеспиз да. Анан ЛФти ичип аябай жыргап калдым. Мен оорума диагноз кое алчу эмес да, чарчачымын. Иш кылгым келчү эмес, мен жаш эмесмин, уялчым да. Башым айлана берчи, анан томографияга чейин түшкөн, баары жакшы деп эле диагноз кое алчу эмес да. Анан ушу ЛФти ичип жыргап калдым. Эң главный жакында 48-размерде көйнөк алып, 48ден да арыктап кеттирмин. Жаз келип. Канча кетти? 50-размер кийчим да. Анан кийин атайын 48 алып, жазга бир аз арыктайын деп, бирок бир гана секрети ЛФти ичип, 6дан кийин тамак жеген жокмун. Ошо. Көрдүңүздөрбү, ЛФке бир аз сиздер дагы жардам кылып, диетаны кылып койсоңуздар, батыраак арыктайсыздар да. Бул акселерди ичкен жок, ЛФтин өзүнөн эле арыктап атат да. ЛФтин өзүнөн эле. Анан дагы апамда дагы кандай? Апамдыкы аябай жакшы результаттар. Апам кусай берчи, апамды карап не кылышымды билбей калчым да. Апам жана үмүтүм, жашоого үмүтүм пайда болду деп атпайбы? Ошол сыяктуу эле да. Апам аябай мындай, азыр көрсөңүздөр беттери жашарып апамдын. Анан кийин тамакты ылгабай жеп калды. Мурун тамакты ылгап, только диета суюк тамак иччи. Азыр Кудайга шүгүр баардыгын жеп калды апам. Апама да 1 жыл болуп атат ичкенине. ЛФти главный ичсеңиздер эч качан өкүнбөйсүздөр. Врачтарга ишенбей да, только ЛФке ишенип каласыңар. Докторго жатсам 5-6 ай эле айыгып, анан кийин кайра эле ооруй берем депчи. А бул ЛФти иче берсеңиз жыргап, кубаттанып, иш эле кылгыңар келип, жүгүрүп, мындай энергичный болуп, аябай сонун болуп, мындай жашоого прям сонун болуп каласыңар да. Ичкиле өкүнбөйсүздөр. Анан главный жашарасыңар, кыздар. Жашар, беттериңерде буручтар кетет. Эми биз настоящий айылда жашайбыз, мал карайбыз, огород кылабыз. Бирок жашарып, главный ден соолуктарыңарды оңдоп каласыңар. Ушу главный ден соолук жакшы болсо, сонунда меники өзүмкү варикозум айыкты, ошол врачтар кое албаган диагноздор сонун болуп калды. Мен бунучу текшерип да көрдүм. Какое-то время ичпей да көрдүм да. Бул эми какой-то бир мындай обезболивающий сыяктуу бирдемкеби деген ой кетип да ичпей жүрдүм да. Бирок андай болгон жок, сонун. 1 айлап, 1,5 айлап ичпей жүрдүм. Атайын өзүм текшерейин депчи. Сонун. Азыр канча бүтүн боюнча ичесиңер, кандай ичесиңер? Жок, мен бүтүн боюнча ичпей эле, только 3кө эле бөлүп ичип келдим. 3кө бөлүп ичип атам. Анан главный удобный жери, мен Динарежеден штуктап алып эле ичем. Штуктап алып эле 10 штук, 20 штук, 30 штук кылып эле алып ичип турам. Силер дагы ичиңиздер, эч качан өкүнбөйсүздөр. Ден соолукта болгула ар дайым. Ошол. Рахмат, Атыргүл, чоң рахмат, аябай сонун результаттарыңар менен бөлүшкөнүңөр. Рахмат, Аллахым дагы да шыпасын берсин. Сизди жолуктурганыма аябай кубанычтамын. Ичиңиздер, Динареже, сиздерге да үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ичкиле, баардык больнойлоруңуз айыгып кетсин.